Меккедеги аянычтуу көрүнүш сакчылар аялдарга кол көтөрүп жатканын көрүүгө болот. Бул аялдар эмне кылган болушу мүмкүн? Нокен районуна караштуу Кеңсай айылында айдоочу бурулуштан рулду башкара албай калып, Өзбекстан тарапка унаасы менен сайылып калган. Бишкекте кайрадан жеңил унаа менен скутер кагышты. Жеңил унааны кыз айдап баратканын айтышууда. Камри 70 унаасын биринчи жолу көргөнбү, унаасын талпаңдатып айдаган айдоочуга айыппул салынды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына койду караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Турат да. Капкара ол жактан ойноп келген да. Мына повороттон ойноп кетиптир да, по-моему. Ичинде эч ким жок экен. Майсага кеткен окшойт. Жаман болуптур. Мына поворот өзү поворот опасный поворот да. Мен башкарып кете алам, мен буруп кете алам дегендер көп да негизи. Qanday ekan numeri şurada. Numeri eski numerden okşayt, по-моему. Bişkekski numer okşayt. Бишкекте Хундай айдаган кыз скутер айдоочусун сүздү. Бишкекте Хундай үлгүсүндөгү автоунааны айдап бара жаткан кыз скутер айдоочусун сүзүп алды. Жол кырсыгы бүгүн 6 ноябрда болжол менен саат 10:30 чамасында Чүй проспектиси менен Фучек көчөсүнүн кесилишинде болгон. Кыз батышты көздөй бара жатып, кош сплошной сызыктан өтүп кеткен скутер айдоочусуна урунган. Окуя болгон жерге ОПМС кызматкерлери жана дарыгерлер келишти. Жол турат депті, өтімір болады деп. Көңілі байге кесіп. Өрден де мұндайнан ұрды. Ештеке қылады. Дордойдо эки жигит арасында мушташ чыкты. Дордой базарында эки жигит арасында мушташ орун алды. Күбөнүн айтымында мушташ унаа токтотуучу жайда орун үчүн чыккан. Bir мүнөттүн ичинде унааны уурдап качканга жетишкен. Бишкек шаарынын тургуну 1-май РИПке кайрылган. Арыздануучу 5 ноябрда саат 21:15 чамасында Панфилов жана Горький көчөлөрүнүн кесилишинде токтоп турган Toyota Alteza унаасын белгисиз адам айдап качып кеткенин билдирген. Факта автоунааны уурдоо боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө коопсуз шаар камераларынын жардамы менен шектүүделген 1996 жылы туулган жаран аныкталып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ал эми уурдалган унаа ээсине кайтарылды. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат.
жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кайрадан жашы жетелек айдоочу унаанын терезелерин караңгылатып, атайын үн чыгаруучу каражат орноткон жаран кармалды. Бишкекте жол эрежесин бузган жаш өспүрүм айдоочу кармалды деп билдиришти жол кайгылуу кызматынан. Текшерүү малында унаанын алдыңкы айнегин мыйзамсыз түрдө караңгылатканы чапталгандыгы жана оперативдүү кызматтарга таандык атайын жарык берүүчү түзүлүштөр орнотулгандыгы аныкталган. Өспүрүмгө карата административдик укук бузуулар жөнүндө протокол түзүлүп, унаа айып аянтчасына эвакуацияланды. Кайгылуу кызмат ата-энелерге кайрылып, балдарынын жүрүм турумун көзөмөлдөөнү жана жол эрежесин бузуу кандай кесепеттерге алып келерин түшүндүрүүнү суранды. Долоон ашуусунда жүк ташуучу унаалардын тыгыны жаралды. Социалдык тармактарда долоон ашуусунда жүк ташуучу унаалардан тыгын жаралганын айтып, аны көзөмөлдөгөн бир дагы жол тескөөчү жок экенин билдирген видео тарады. Долоондогу беспредел. Же гаи жок. Же могу тайлыктарын бири-бирин унутпайт. Бири-бирин алып коюп, пробкага отурабыз ошол. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта. Баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операциябыз ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Быйылкы эң күчтүү тайфун. Филиппинде кырсыктан каза болгондордун саны 85ке жетти. 5 ноябрда болгон Филиппиндеги Калмаеги тайфунунун кесепетинен каза болгондордун саны 85ке жетти. Метеорологиялык кызматтын маалыматы боюнча 1 чарчы метрге 183 мл жаан жаады. Шамалдын ылдамдыгы болсо 195 км/саатка жеткен. Кырсыктан кадрлары социалдык тармактарда тарап жатат. Сел жеңил унааларды жүк ташуучу контейнерлерди агызып кеткен. Өлкөнүн түштүгүндөгү Себуш шаарында бир нече үй бүлөнү суу агызып кеткен. Алардын көбү дайынсыз. Миндану аралыгында куткаруу операциясы учурунда тик учак кулап түшкөн. Бийлик алдын ала 400 миңдей адамды эвакуациялоого жетишкен. Мен бул жерде 28 жылдан бери жашайм, бирок бул мен көргөн эң жаман ташкын. Суу абдан тез көтөрүлдү. Таңкы саат 4-тө бардыгы көзөмөлдөн чыкты. Адамдар үйлөрүнөн чыга албай калышты, деди тургун Дон Дель Розарио. Ал өзүнүн имаратынын эң жогорку кабатына чыгып качып кутулган. Быйылкы эң күчтүү тайфундардын бири миңдеген адамдарды үй жайсыз калтырды. Младший лейтенант милиции Тусуков. Вы знали то, что тонировать переднее лобовое стекло запрещено? Да, знаю. Жашыңыз қанша? 17. 17. А сізге тиешелик протокол жазылат, жана автоунааңыз айып короого кирет. Түшүндүңүзбү? Айып короого кирген себеби сиз деген автоунааңызга атайын кызматтардын сигналын коюп алгансыз. Түшүндүңүзбү? Мына көрдүңүзбү калган? белом покрывале января. На белом покрывале января. Своих ребят я молодыми вспоминал.